Бүгүн Ысык Көл облусунда Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасынын кубогу үчүн командалык спорт түрлөрү боюнча жылдык спартакиада жыйынтыкталды. 3 күнгө созулган мелдешке УКМКнын бардык облустарындагы кызматкерлери катышты. Ал эми спорттук мелдештин салтанаттуу жабылышына УКМКнын төрагасы генерал-полковник Камчыбек Ташиев катышты. Жабылыш иш-чарасына тизилди. Саламатсыңарбы жолдоштор? Спартакиаданын ийгиликтүү аякташы менен куттуктаймын. Спартакиаданын негизги максаты кызматкерлердин дене тарбиялык даярдыгын жогорулатуу, аскердик духтуу жана ынтымакты бекемдөө. Жабылыш аземде сөз сүйлөгөн УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев спорттун кызматкерлердин ыкчам кызматтык ишмердүүлүгүндөгү маанилүүлүгүн баса белгиледи. Ал ар бир кызматкер спорт менен тыгыз байланышта болуп, ден соолукка кам көрүшү керектигин айтты. Баарыңыздарды мына быйыл дагы Кудай буйрса ушу спартакиадабызды ийгиликтүү өткүзүп алдык. Сиздер менен кошо ушул жерге биздин Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине кызмат кылган, чек ара кызматына кызмат кылган эң алдыңкы спортсмендер келип катышып, өздөрүнүн чеберчиликтерин көрсөтүшүп, коллегаларды бири-бири менен таанышып дегендей ушундай бир жакшы спорттук иш-чараны аяктадык. Бул иш-чарабыз мына акыркы 21 жылдан бери өтүп келе жатат. Мен эле өзүм катышкандан быйыл 5-чи иш-чарага силер менен катышып атам. Биз сөзсүз түрдө ар дайым спорт менен катышып турушубуз керек. Спорт биздин жумушубуздун негизги факторлорунун бири. Эгерде спортсмен болбосоң, мындай чоң көрсөтүшкө жеткиле деп деле спорттук көрсөткүчтү силерден эч ким талап кылбайт. Бирок ден соолугуңардын чың болушу, ар түрдүү физикалык кыйынчылыктардан коркпостон өтүү мүмкүнчүлүгүңөр болушу, бул сөзсүз түрдө биздин кызматка керек жана тиешелүү. Ошондой эле Ташиев кызматкерлердин жашоо шартын жакшыртуу, анын ичинде аймактарга кызмат өтөө үчүн барган үй бүлөлүү аскер кызматкерлерине турак жайлар курулуп, бардык шарттар камсыз болгонун жана мындан ары жакшыртуу иштери уланарын белгилеп өттү. Ал мамлекеттин коопсуздугун камсыздоо үчүн өздүк курамга тиешелүү тапшырмаларды да койду. Же болбосо ошол жерлерде на местах строится вот это дома гиков, бирден, экиден, үчтөн квартираны алып койгула служебный кылып туруп. Барган балдар кыйналбасын. Мы стараемся как бы максимально создавать условия для вашей работы. Вот вы уже сами, наверное, почувствовали, правильно? Максимально стараемся создавать. Но все сразу за 2-3 года это сделать невозможно, оказывается. Но мы сейчас подтягиваемся, все условия создаем. Вы посмотрите, мы впервые с вами проводим спартакиаду под нашим новой штаб-квартирой. Новый штаб-квартиру построили, правильно? Вот посмотрите, кто. Я сам даже до сих пор любую с этой здания. Хожу, любую, смотрю там. И мне гордо служить в этой здании. И такие же моменты строим, то есть чувство должно быть у нас везде. Спартакиаданын алкагында эркектер жалпы командалык түрлөрү футбол, баскетбол, волейбол, жеке түрүш, шахмат боюнча, ал эми аялдар 3000 метрги эстафета, дартс жана 3x3 баскетбол боюнча күч сынашты. Мелдештин жыйынтыгында жеңүүчү командаларга УКМК төрагасынын кубага баалуу белектер жана акчалай сыйлыктар тапшырылды. Сыйлык алууга келди. Куттуктаймын. Десалтооллагына. Бул спартакиада 21 жылдан бери өткөрүлүп келет. Жыл сайын катышуучулардын саны көбөйүп, анын ичинде коопсуздук тармагында эмгектенген айымдардын да активдүүлүгү өсүп жатканы белгиленди. УКМК ардагерлери да иш-чаранын жогорку деңгээлде уюштурулганы үчүн ыраазычылыктарын билдиришти. Ветерандардын атынан, ардагерлердин атынан сизге терең ыраазычылык, рахматыбызды айтабыз. Ушундай шартты түзүп берип, ушундай деңгээлге көтөрүп, ушундай спартакиаданы. Мына жана айтып атасыз, 21 жылдан бери ушу спартакиада болуп атат. Эң биринчи спартакиаданын положениясын жазып, центральный аппараттын командасын жетектеп, мен келдим элем. Эң биринчи спартакиадага. Анан кийин ошондогу шартта, мына балдар менен сүйлөшүп айтып атат, эң биринчи спартакиада катышкандан ушу бизден бир экөө эле калды. Мына үчөөбүз турабыз. Анан
ошондо биз лопата менен келип бул жерде мына түздөп өзүбүз шарттар мындай эми айыл эле шарты болчу да. Вот, анан ошо эң спартакиаданын акырынан өтүп атты мына 20-21 жылды эң мындай деңгээлинде чоңоюп келип аткан ошо акыркы 4-5 жылдан бери. Мына сизге чоң рахмат, ушундай деңгээлде мына Айкөлдү куруп салдыңыз. Кийин мына спартакиаданын мындай площадкаларды бүтүрдүңүз. Быйыл келсек дагы жаңылык мына баскетбол менен волейболдун покрытиясы тим эле ушундай сонун болуп туруп ойногонго абдан сонун болду да. Белгилей кетсек, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасынын кубогу үчүн командалык спорт түрлөрү боюнча жылдык спартакиада мындан 3 күн мурун башталган. Нурзада Сыдыкова, Кудайкалыов Омаралиев, регион, Ысык Көл облусу.